Каныбек Капашевичте. Рахмат, урматтуу байкошу кеңештин өкүлдөрү, төрагасы. Бир-эки ай мурун Россиянын президенти Путин ант берди. Эки эле нерсени коргойм деди. Россиянын ар бир адамынын укугун, анан кадыр баркын. Тилекке каршы Кыргызстандагы адамдардын кадыр баркын тебелеп, кордоп, каралаган Жапар Жекшеев төрага болуп, Илим Карыпбеков генералдык директор болуп иштегенде башталды. Силер адамды жамандоону мамлекеттик саясатка айнтып алдыңар да. Жапар Жекшеев, сиз азыр айтып атасыз, көгүлтүр аттыкка эл артисти чыксын деген токтукту. Ал сиздин маселе эмес, ал Илим Карыпбековдун да маселеси эмес. Ал ошол жерде редактордун маселеси. Силердин миссия бир гана. Коомдун мыкты алдыңкы өкүлдөрү коомдун атынан башкарып, саясий баланс сактоо. Тынч күндөрү силер пассивный позиция иштейсиңер. Коомдо кризис болсо тынч калыс туруп беришиңер керек. Ошол калыстыктан тайдыңар. Үч эле мисал. Шыкмаматов, Салянова, Текебаев 26 миллион доллар Белизгейттерин урдады дедиңер. Бир тиын далилдеген жоксуңар. А булардын бала бакырасы бар да, эл журту бар да. Салянованын күйөөсүн, агасын, өзүн жамандадыңар. Бир тууган иниси өлүп атса, коюбасы ошону жамандадыңар. Силерде адамгерчилик деген барбы? Же барыңар кара яшык эмес, капкаранан лакированный яшык болуп калдыңарбы? Сыртын оңдодуңар, бирок ичи калтырак, адамгерчилиги жок, сырты жалдырак китердин кимге кереги бар? Силер BBC азаттыкка теңеле албайсыңар. Силер калыстык жагынан NewTV-га жетпей калдыңар да. Оюмдун аягында болгон Азамат Болгонбаев деген төкмакынга рахмат. Коомду чиновниктер өзгөртпөйт. Коомду ушундай граждандык позициясы күчтүү адамдар өзгөртөт. Барыңар ушул миссияны аткарылбадыгын мойнуңарга алып, отставкага кеткенге даярсыңарбы? Силердин учуңарда КТР 10 секунд. Ар бириңер айтып чыксаңар, силерге айлык бербегенден кетип эле калбайсыңарбы? Ишеничтен кеткенден кийин, парламент ишенбей аткандан кийин ар бириңер алып чыксаңар, азыр отставкага берип кеткенге даярсыңарбы? Рахмат, Каныбек Капашевич. Сиз абдан эмоция калтырып атасыз. Сизге мүнөздүү, мен дайым байкап жүрөм. Урматтоо менен айтып атам да сизди. Анан кийин мындай да. Мен өзүмдүн өмүрүмдө басып өткөн жолумда. Мен ушу көпчүлүк жарандар ал убакта айта албай, сөз айта албай учурдан бери мен ушу күрөшүп келдим демократия үчүн, калыстык үчүн, адилеттүүлүк үчүн. Дагы эле күрөшө берем. Мен эгерде акча, байлык издесем, мен башка жактан деле кызмат сурамакмын. Эми ишеним мага көрсөтүп, ушул жака шайлагандан мейли иштеп берейин деп атам. Экинчиден, бул жерде эгерде мына мыйзамды ошо алып атканда башында өзүңүз баяндамачы болуп, ушул мыйзамды алгансыз. Биз ошол мыйзамдын чегинен чыга албайбыз. Себеби мыйзамды бузуп койгондо албетте биз ого бетер күнөөгө жыгылып, ого бетер бир жазабызды алабыз да, туурабы? Ошондуктан мен айтып атам, кандай болбосун, эгерде ишеним көрсөтпөсө мен кетүүгө азыр да даярмын. Мен бул жерде эч мени кызыктырбайт. Мен эчтек уткан жерим жок. Бир гана жаман көрүнүп эле баягы оңдон да солдон дагы ар ким мага баягы өзүнүн сын пикирин айтып, ар ким мага асыла берсе, мага эмне кереги бар мындай жумуштан? Бирок мен өзүмдүн жарандык, инсандык позициямды кармаган адаммын да. Эгерде меники туура эмес болуп атса, анда мен күнөөм менен мойнум менен тартууга даярмын. Эгерде мен өзүмдүн түшүнүгүм менен жасап атсам, анда мен жооп берүүгө даярмын да. Азыр 6-чы микрофон, анан сизге берем. 6 мейле 4 чыгып калды анда. Биринчи. Башкаруу кеңешинин мүчөсүз. Бирок бир эле учурда телевизорго улам чыгып эксперт болуп алдыңыз. Мурунку кеткен президентке кошоматчы болуп алдыңыз. Анан кийин апайысыга оппонент болуп алдыңыз. Биз анткени жиберген жокпуз да. Калыстыктан тайбай, балансты сактап бериңиз деп жибердик. Сиз позицияңызды билгизбешиңиз керек. Сиз коомго калыс болушуңуз керек. КДКда күрөшкөнүбүз үчүн сыйлайм. Бирок сиздин аксакалдык возраст мындай деңгээлге келип калганы өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Бүтүп койгон, мен комментарий сураган жокмун. Ар бириңер атуулдук позицияларды билдирип, ушундай КТРди эң жаманаттуу деңгээлге жеткизгениңер үчүн өз ыктыярыңар менен отставкага кеткенге даярсыңарбы? Бул Болгонбаевтан башкаларга тиешелүү. Ар бириңер жок бар деп жооп берсиңер. Комментарий кереги жок. Берсем болобу? Жок, сен байкоо кеңеш мүчөсү эмессиң. Урматтуу депутаттар, Каныбек Капашев жанатан бери
бир топ сөздөр айтылды да. Азыр жооп беришке туура келет. Мен эң биринчи эле айткан, мен азыр ушул турган жерден эле кеткенге даярмын. Мен өткөн мына депутат Садык Шернияз мырза да айтты, шайлоодун маалында тигинде мындай каралоолор жүрүп аткан, унчукпай отурдуңар да. Унчукпай отурган жокпуз. Мына Азамат Болгонбаев экөөбүз бул жерде отурган бүт байкоочу кеңештин баарын чогулта албай койдук. Жыпар Жакшеевич менен ошол жерде маңдай тескери эркелешип алып, мына Илим Майрамбекович күбө. Ошол жерде кыйкырышып, уруш талашканга чейин бардык. Жыпар Жакшеевич айтты, шайлоо бүткөндөн чогултасың. Мен ал жерде деген бул убакка чейин бир эле ал маселеде эмес, жана кеткен кызматкерлер боюнча бардыгы боюнча эле өзүбүздүн убагында эле көз карашыбызды билдирип, мындайча айтканда кырчылдашып эле келатабыз ушул убакка чейин. Эгер бул байкоочу кеңеште сиздер мындай өзүнүн миссиясын аткара алган жок деп эсептесеңиздер, ушул жерден кетип калганга даярбыз. Рахмат. Сиздер бирден айтып чыксаңыздар. Мен айтып коеюнчу, Каныбек Капашевич, мен азыр да кетүүгө даярмын деп айтып атпаймынбы? Сиздики белгилүү, мен бөлөктөрүн сурап атам. Бирден атыңызды айтып, кеткенге даяр эмесмин деп. Мен бизди ойлонолу да, бөлөк Капаш эме, сиз